Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Негизи эле сиздер менен эркен маек куруп, эркен өзүмдүн ой пикиримди айтуу үчүн чыгам. Дагы бир жолу эскертем, чындыкты көтөрө албагандар бул видеону көрбөгүлө. Чындыкты жаман көргөндөрдүн жүрөгү ооруп калат бул видеону көрсө. Ушинтип эскертип койбосом, чындыкка чычалагандар кирип алып эле бир топ сөздөрдү айтып салып атышат да. Бүгүнкү эфирибиз 6-чакырылыштын мөөнөтү бүтсө дагы өздөрүн биздин чыгарган чечимдерибиз деги эле биздин айткан сөздөрүбүз мыйзамдуу деп эсептейби айтор алардын. Орусияга келип кетиши, мындайча айтканда, мыйзамсыз чакырылыштын депутаттары, мыйзамсыз президент, мыйзамсыз спикер айтор булардын бети жок эле, бети бетондон экен. Менин түз эфиримди максималдуу бөлүшүп коюуга чакырам. Максималдуу бөлүшүңүздөр, достор. Көбүрөөк адамдар маалымат билсин. Шайыр байке, саламатсызбы? Түз эфирди сураныч группаларга, WhatsApp группаларга бөлүшүп койсоңуздар. Урматтуу мекендештер, мен анда баштай берейин. Эфирдеги негизги тема боюнча ой пикиримди айтып берейин. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 28 октябрда 6-чакырылыштын мөөнөтү бүткөн. Негизи эле 5 октябрда биздин миңдеген мекендештер Мекеним Кыргызстан, Биримдик Кыргызстан партияларынын бийликтеги админ ресурсту колдонуп, акчага сатып алып, элдин башын айлантып, коркутуп, үркүтүп, монополия жасап алышып, ошолор эле кайра бийликке келебиз деген үчүн, ошолор эле парламентке өздөрү каалагандай сатып алуу жолу менен өтүп алгандыгы үчүн митингге чыгышкан. Ошол эле митингге чыккан депутаттар азыр парламентте 6-чакырылышта отурушат. Ошол 6-чакырылышта отурган жанагы эле макалөө, жанагы эле мен айтпай эле коеюн. Кукуруз кайтаргандар дейбизби, какырык түкүрүктөр дейбизби, айтор ошолор эле отурушат. Мына ошолорго биз каршыбыз, макул эмеспиз ошолордун кайра парламентке келишине деп чыгышкан элдер. Бирок ошолор кайра олтурат да. Алардын мөөнөтү 28-нде бүтсө деле кайра олтуруп, Кыргызстандагы эң маанилүү деген баш мыйзамды ошол 6-чакырылыш какырык түкүрүктөр өзгөртөбүз деп атпайбы? Анан мен бүгүнкү айта турган маселем, Москвада кечээ күнү митинг болуп өттү. Ал митингди Мадумаров уюштурду. Алардын башында Орозайым Нарматова бар деген маалыматтарды жазып атышат. Эгерде мен Москвада болгондо да Госдуманын астында митинг уюштурсам, мен анда өтө кыйын адам экенмин. Мен өзүм абдан баа берип олтурам. Ошондой эле Мадумаров бир звонок менен Орусияда, Москвада ошондой митинг уюштуруп койсо, анда Мадумаровдун да кадыр баркы өтө бийик адамдар экен. Демек, Мадумаров эртең бир звонок менен космоско учкула десе, бул жерде аны колдогондор космоско да учат. Рахмат. Ошо Мадумаровдун сөзүн угуп, митингге чыгып, өздөрүнүн тагдыры үчүн күрөшүп, өздөрүнүн келечеги үчүн күрөшүп аткандарга. Силер митингге чыгып, бизди уят кылдыңар, шерменде кылдыңар дегендерге айткым келип атат.
Силерди Талант Мамытов уят кылган жокпу? Кагазда жазылып берген сөздү эптүү да окуй албай уят кылган жокпу? Володинден сөз угуп, силер акча керек болгондо эле бизге сагалап келе каласыңар деген сөзүн айттырып уят кылган жокпу? 2 ай биз айлык албай олтурабыз. Айлыксыз иштейбиз деген 6-чы чакырылыш жанагы макалолор силерди уят кылган жокпу? Силерди дүйнө жүзүнө мыйзамсыз иш-аракеттерге барып, бандиттер менен келип бийликти басып алып, өздөрү билгенин жасагандар уят кылган жокпу? Миллиондогон жарандарын сырткы мамлекеттерге тентитип, алардын тагдыры менен каалагандай калча ойногондор уят кылган жокпу? Силер маршруткада жүрсөңөр, маршруткада жүрөсүңөр, коомдук транспортто жүрөсүңөр, коомдук транспортто жүргөнүңөр үчүн уялам деген депутаттар уят кылган жокпу? Балапандай кезинде өзүнүн ата-энесинин мээримин көрбөй, Кыргызстанда канчалаган биздин өспүрүмдөр жанын кыйып атканына уят болгон жоксуңарбы? Өз тагдыры үчүн, өз келечеги үчүн чыккан, өзүмдүн тагдырым үчүн, мамлекетим үчүн күйөм дегендер уят кылып атабы? Мээ барбы? Акыл эс жайында элеби? 5 кыргыз кыргыз деп эсептелинбейт дейт. Ошол 5 кыргыздын коомдук бирикмеси Акниет деп аталат. Ошол Акниет деп аталган коомдук кыймылдын ичинде 7000ден ашуун мигрант бар. Урматтуу мекендештер, биз өз тагдырыбыз үчүн, өз жаркын келечегибиз үчүн күрөшкөндөн уялбайлычы. Биз арам акчаны 2000 сомду алып, арамдарды шайлагандан уялбайлыбы? Кудайдын астында жооп бергенден уялбайлыбы? Өлбөчүдөй жашайбыз го бар жогубуз. Ким билет? Азыр барып өлүп калабызбы? Жүрөгүбүз кармап калабы? Өпкө жүрөгүбүздөн кетебизби? Ким билет? Биздин таза аруу жашагандыгыбыз үчүн ким жооп берет өзүбүздөн башка? Сатылбай нетпей, чындык үчүн, калыстык үчүн качан биз башыбызды байлап кое алабыз? Качан биз жаркын келечек үчүн чындыкты айткандан тартынбай, уялбай калабыз? Чындыкты айта албаган, 2000 сомго сатылган, жалгандарга жетеленген, анык маалыматты издеп таап окуй албай, каралагандарды, видеолорду монтаждап жасаган, уятка ишенгенден уялбаган эл болсок, биздин тагдырыбыз кандай жака өзгөрөт? Госдуманын астында өз тагдырыңар үчүн күрөшүп чыккан мекендештер, мен силерге таазим этип рахмат айтам. Силер мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз, өнүккөн өлкөдө жашайбыз деп тагдыр үчүн чыгып атасыңар. Силер жанагынтип кагазды карап окуй албай макалө сексалүү деген сөздү айткан жоксуңар. Силер биздин тагдырыбызды каалагандай калчып аткан 6-чы чакырылыштын депутаттарынан 1000 эсе сабатыңар дагы, адамдык абийириңер да жогору экендигин көрсөтүп койдуңар. Арбаңыздар, Кудай сиздерге ыраазы болсун. Эгерде мени чакырсаңар, мен да бармакмын ошол жерге. 6-чы чакырылыштын депутаттары, силер өзүңөр мыйзамдуу же мыйзамсыз экениңерди такташып албайсыңарбы? Өзүңөрдүн араңардагы депутаттар трибунада туруп алып, биз мыйзамсызбыз деп кыйкырып атпайбы? Сүйлөшүп алып чыкпайсыңарбы? Анан эмне бизге асыласыңар? Дачасы кулаганда бизде мына ондогон адамдарыбыз көз жумганда унчукпаган 6-чы чакырылыш. Мөңгүлөрүбүз талкаланганда унчукпаган 6-чы чакырылыш. Кумтөрүбүз талкаланганда унчукпаган 6-чы чакырылыш. Миллиондогон мигранттардын укугу тебеленгенде унчукпаган 6-чы чакырылыш. Анан бизге конституцияны жазып бере экен, урматтуу мекендештер, силер ошолорго кантип ишенип атасыңар? Ошолор менен кызматташып, соодалашып, өздөрүнүн президенттик
жарышына, штабына башчы кылып койгон адамга кантип ишенип атасыңар? Арамдар менен соодалашкан адам бизге адал турмушта чындыкты орното алабы? Бирөөлөр айтып атат, мурда эле мыйзамдар бузулуп келген, эми деле кичине бузулса боло берет, эчтеке болбойт дейт. Баягы ислам дини келгенге чейин биз деген ушу арамдыктарды жасай беришкен ата бабаларыбыз. Ислам дини келгенден кийин деле арамдыкты жасап койсок боло берет деген эле сыяктуу болуп атпайбы? Намыс барбы бизде? Бир башта бир өлүм, бирок чындыкты айтып жашабайлыбы? Жеген тамагыңардын даамы жок, уйкуңардын бир маңызы жок, тапкан акчаңардын берекеси жок. Ошолор эмнеден? Себеп дегенде чындыкты убагында айта албаган үчүн, акыйкаттык калыстык үчүн башыбызды байлап чыкпаган үчүн, коркоктук кылып олтурган үчүн. Бул жашоодо акча табуу, байлык, бийлик табуу бир тең, а бирок чындык үчүн күрөшүү бир тең. Чындыгы жок, калыс эмес, уурдалган, келечеги тонолгон, арамдар менен соодалашкан, бийлик менен жыргап куунап арам жолдо жашаганча татыктуу чындыгы үчүн өлгөн артык. Чындыгы үчүн күрөшкөндөн коркпоңуздар. Урматтуу мекендештер, сиздер кечээ эле биз ушул мекеним Кыргызстан, биримдик Кыргызстан партияларына ушул өздөрү админ ресурсту колдонуп келип алган уятсыз, арсыз саясатчылардын жасаган кадамдарына макул эмеспиз деп чыккансыздар. Азыр ошолор кайра өздөрүнүн мөөнөтүн өздөрү узартып алышып, биздин тагдырыбызды каалагандай калчып атат. Ошолор менен соодалашып, эптеп эле президент болуп алсам, эптеп эле премьер-министр болуп алсам деген адамдар президенттикке атсалышып атышат. Мен президент боломбу, болбоймбу, бирок мен эл тараптамын деген азаматтарыбыз, биз ошолорду кадырлап барктай албай отурабыз. Урматтуу мекендештер, ийгиликтер болсун, сак саламаттуу болуңуздар.